Кыргызстанда боорду алмаштыруу маселеси өтө оор экендигин бардыгыбыз билебиз, урматтуу коллегалар. Акыркы жылдары боор оорулар көбөйгөндүгү баарыбызга белгилүү. Жарандарыбыз Индияга, Турцияга барып боорлорун алмаштырып келип атышат. Каражат тапкандар, каражат таппагандар ушул жерде колубуздан жардам берүү келбей калып. Бул маселени биздин президентибиз да көтөргөн. Мына август айында эле Кыргыз-Түрк больницасында ушу бөйрөк алмаштыруу операциясы болгон. Ушул боор алмаштыруу маселесин дагы ушул Закир агабыз көтөрүп, Кыргыз эл биримдиги коомдук уюмунун аткаруучу директору Аманбай Өмүрзаковго айтып, ушу өзү иштеген Инон университетинде алдында Тургут Озал деген медициналык борбор бар. Бул борбордун боор алмаштыруу институту дүйнөдөгү эң алдыңкы институттардын бири. Ал жерде дүйнөгө белгилүү профессор Сезай Йылмаз деген киши жетектейт. Ушул Аманбай инибиз президенттин кеңешчиси Бекбасын Бөрөбашев менен биргеликте Түркияга барып, ошол университетте болушуп, ректор менен сүйлөшүп, келишим түзүп, биздин врачтарды даярдоонун макулдугун алышкан. Кыргызстанга ошол бул 22-жылы болгон окуялар, 22-жылы ал делегацияны булар чакырып, декабрь айында ректор Ахмет Кызылай, профессор ошол Сезай Йылмаз башында турган чоң топ делегация келип, биздин ушу жердеги больницалар менен таанышып, Ош университети менен, Медакадемия менен жана ушул саламат сактоо министрлиги менен меморандумдар түзүп кетишкен. Биздин врачтарды ушу боор алмаштыруу жаатында даярдоо боюнча. Бул демилгени колго алып, президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү кат жолдоп, Түркиянын президентине кайрылып, булар бүгүнкү күндө ушул Түркиянын президенти дагы университетке атайын кат жибергенине байланыштуу, ушул университетте 3-чү поток 10дон биздин врачтарыбыз даярдыктан өтүүдө. Түрк тарабы алардын жатаканасын, тамак ашын бардыгын университет бекер камсыздап берген. Бирок тилекке каршы ушул жакшы иштелген, жакшы башталган ишке ашпай калуу коркунуч тургандыгын ошол биз барганда Малатия шаарында ректор Ахмет Кызылай аябай кайгыруу менен айтты да. Мен ушул министр менен сүйлөштүм эле, ректорлор менен сүйлөштүм эле. Негедир акыркы убакта ушул саламат сактоо министринин орун басары бул иш-чара ишке ашпайт дегендей жооп берди деп. Мен кече атайын ушул саламат сактоо министрине барып жолуктум, кагаздарды көрсөтүп айттым, бул не деген жорук? Бизге жардам беребиз деп бир боор элибиз колун сунуп атса, өзүбүздө ошондой боор ачуу мүмкүнчүлүгү түзүлүп атса, бекер даярдап берип атса биздин врачтарды, эмне тоскоолдук болуп атат деген суроону койдум. Министр муну колдооруну айтты. Ошондуктан мен суранып кетер элем, биздин социалдык комитетти протокол тапшырма катары муну контролго алып, ушул май айында алардын планы боюнча май айында келип, бир ай ушул жерде Ош шаарында 15, Бишкек шаарында 15-30 кишинин операция кылабыз деген ниеттери бар экен. Биз буга шарт түзүп беришибиз керек. Урматтуу депутаттар, эгерде биздин кайсы бир чиновниктер муну аткаргысы келбей атса, жогорку кеңештин көзөмөлүнө алып, ушуну биздин тармактык комитет катуу көзөмөлгө алып, керек болсо атайын жумушчу топ түзүүнү мен суранып кетет элем.